إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. İnşallah Tevhid kitabına sabahımız dolantabız. Bugün 4. bölüm. Bu bölümdün teması aytıp jatat bab du'a ila şehadet en la ilahe illallah. Allah'ты жалгыздоого adamdарды çakırуу bölümü dedi. Allah'tın жалгыздуулугуна adamdарды davat kılıp çakırуу bölümü. Bu bölümdün bu kitapke jana Tevhid kitabine jana murunku bölümdөрgө kandayça baylanışı var. Bu alım başında Allah'ты жалгыздоо, жалгыз Allah'ка кулчулук кылуу ар бир пендеге милдеттүү түрдө важип деп эскерди. Андан кийин ошонун артыкчылык фазилеттерин эскерди. Андан кийин ошол Tevhidти жүрөгүндө орундоткон адамдардын деңгээлдерин эскерди. Андан кийин анын каршылашы болгон ширктен коркунучун эскерди. Андан кийин бул бөлүмдү эскерип атат. Не себептен адамдын ошо тавхиди иманы толук болбойт, качан гана өзү билген, өзү амал кылган нерсеге, ошо тавхидке башка бирөөлөрдү дагы чакырып дават кылмайынча деди. Демек, жүрөгүндө тавхид, Аллахтын жалгыздуулугу, Аллахтын улуктуулугу орундогон адам сөзсүз түрдө башка бирөөлөрдү дагы ошол нерсеге дават кылып чакырыш керек. Ошол маниде качандыр сен ошол өзүң билген жакшылыкты, өзүң үйрөнгөн жакшылыкты, өзүң амал кылган жакшылыкты башка бирөөлөрдү дагы үйрөтпөсөң, башка бирөөлөрдү дагы ошол нерсеге чакырбасаң, анда ошол жакшылыгың сен жүрөгүңдө толук эмес, иманың алсыз деген маниде. Ушул маниде билесиздер, Аллах Таала кыска сүрөдө айткан, айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Аллах Таала адамдын жашоосу болгон убакыт менен античип айтат. Чынында адамдардын баары зыянга учуроочулар дейт. Эч бир адам кутулбайт, баардыгы зыянга учуроочулар. Бир гана илим алгандар, иман келтирип, иман деген илимсиз болбойт. Илим алгандар, ошол илимге амал кылгандар, андан кийин ошол амал кылгандан кийин башка бирөөлөрдү дагы ошого чакыргандар, жана ошондо келген кыйынчылыктардын баарына сабыр кылгандар. Мына ушу 4 сыпатты чогулткан адамдар гана ийгиликке жетет деди. Андан башканын баары зыянга учуроочулар деп атат. Ошол себептен бул алымдан айтып атат: сен тавхидти билдиң, ал милдет экендигин билдиң, анын артыкчылыктарын билдиң, анын бузуучу нерсе ширктин коркунучуну билдиң. Эми өзүң ошону үйрөнүп билгенинден кийин сөзсүз түрдө башка бирөөлөрдү дагы ошого чакырышың керек деп атат. Эми ушул тавхидке чакыруу адам баласы, мусулман адам өзү тавхидти үйрөнгөндөн кийин, Аллахтын жалгыздуулугун үйрөнгөндөн кийин башка бирөөлөрдү чакырганда эки негизги себеп бар. Биринчиси, ошол адамдын жүрөгүндө канчалык деңгээлде Аллахтын жалгыздуулугу, Аллахтын улуктугу орундогон болсо, ошончолук деңгээлде ал башкаларга күйүп, даватка ошол нерсеге чакырат. Мындайча айтканда, тавхидке чакыруу, башкаларды дават кылуу, бул адамдын жүрөгүндө тавхидтин толуктуулугунан. Бул кандайча десе, мисалы үчүн, кимде-ким Аллахтын акысыны билген болсо, Аллахтын акысы эмне экен? Аллахтын акысы жалгыз ага эч кимди шерик кылбай ибадат кылуу, Аллахты улуктоо, Аллахка тобокел кылуу, Аллахка гана жалбаруу, Аллахка ибадаттын баардык түрүн арноо. Ошол Аллахтын акысы укуктардын эң жогоркусу, акылардын эң улугу болгондугуну чындап түшүнгөн болсо, жүрөгүнө ошол нерсени сиңирген болсо, ал билет, ошонун каршылашы бул эң жаман зулумдук экендигин билет дагы, адамдар ошол нерсеге түшүүсүн каалабайт. Мындайча айтканда, жүрөгүндө Аллахты улуктоо, Аллахты жалгыздоосу күчтүү болгон адамдар ошо Аллахтын акысыны тепселөөсүн эч качан каалабайт. Аллахтын акысыны тепселөөсүнө эч качан разы болбойт. Ошол нерсеге ыра көрбөйт ошол нерсени.
Ошол себептен ал ар дайым адамдарды эмне ушул Аллахтын акысын тепселебесе экен, зулумдук кылышпаса экен деп адамдарды ошол нерседен кайтарууга чакырып келет. Ошол себептен пайгамбарлар ушул нерседе эң катуу турушкан. Мисалы үчүн пайгамбарлар канчалаган кыйынчылыктарга чыдашкан. Ибрахим алейхиссалам сыноолор жөнүндө көптөгөн айттык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам канчалаган сыноолорго чыдаган. Пайгамбарыбызды мушриктер кордоп, ташбаран кылып, уруп, кандай кордоду. Ошонун баарына неге чыдады ал? Не үчүн сабыр кылды? Анткени алардын жүрөгүндө Аллахтын жалгыздуулугу ушунчалык орундогон, Аллахтын улуктугу ушунчалык орундогон, алар эч качан жер жүзүндө Аллахтын акысы тепселүүсүн каалабайт эле. Аламдардын Раббысы болгон, акыллардын эң жогору акылысы болгон Аллахтын акысы тепселүүсүн каалабайт эле. Ошон үчүн адамдарга күйүт менен ошол нерседен ширк кылуудан кайтарып, Аллахтын жалгыздуулугуна чакырып келишкен. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам билесиздер, Таифке барганда Меккеликтерден үмүт үзүлүп, Меккеликтер аны кууп чыгышканда, Таифке барып дават кылайынчы, балким ошолор жооп берет деди. Балким ошолор жооп берет дегенде, алар дагы эмне кылышты? Жаш балдарды, жиндилерди алдына салып алышып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ташбаран кылышып, кан жалатышып, ушинтип уруп, кууп чыгышты. Ошондо бут кийимине кан толуп алган, аккан кандар. Ушундай кыйынчылык көрүп атат да. Ошентип кайгырып отурганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Жибрейил периште келет. Айтат, сага дейт, тоолордун периштеси келди дейт мен менен. Эгерде кааласаң, Мекке элини ушул эки тоонун ортосуна кабыштырып жок кылып салат Аллах Таала дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деди? Пайгамбарыбыз ушунчалык ырайымдуу, мээримдүү болгон бул үммөткө. Ал айтты, жок дейт, мен ушулардын, балки ушулардын урпактарынан жалгыз Аллах Таалага эч кимди шерик кылбай, жалгыз Аллахтын өзүнө кулчулук кыла турган урпактарынан чыга турган адамдар ошондой чыгып калар деп үмүт кылам дейт да. Көрдүңөрбү, бул эмне? Аллахтын акысы үчүн аларда ушундай таухиддин жүрөгүндө орундогону күчтүү болгон үчүн жер жүзүндө эч качан ширк болуусун каалашпайт эле. Демек, мусулман адамдагын не себептен таухидке дават кылат десе, канчалык деңгээлде кимдин жүрөгүндө Аллахтын жалгыздуулугу, Аллахтын улугу, Аллахка тобокел кылуусу күчөйгөн болсо, ошончолук деңгээлде ал Аллахтын акысын тепселүүсүн каалабайт. Мына мусулман адам, чыныгы мусулман адам ушул нерсеге күйүтү эң жогору болуш керек. Мисал үчүн бир адам өзүнүн жакын көргөн адамдары болсун, апасы болсун, атасы болсун, бир тууганы, баласы болсун, аларга башка бирөө зыян тийгизүүсүн каалабайт. Алардын укугун тепсесүүсүн каалабайт эч качан. Неге? Алар ага ушунчалык жүрөгүнө жакын, аларды жакын көрөт, ыйык тутат. Ошол сыяктуу эле Аллах Тааланын акысы ошолордун баарынын акысынан жогору турат. Ким чынчыл боло турган болсо, жүрөгүндө чындап Аллах Тааланын улуктоосу боло турган болсо, ал эч качан Аллахтын акысын тепселүүсүн каалабайт. Ошол себептен ар дайым күйүт болот, адамдарды ушу ширк кылбагыла, жалгыз Аллахка ибадат кылгыла деп таухидке чакыруусу күчөйөт. Экинчи себеп, кимге Аллах Таала таухидти үйрөндүргөн болсо, түшүндүргөн болсо, жалгыз өзүнө кулчулук кылуучулардан кылып, ага ширк кылбаучулардан кылган болсо, бул Аллах Тааланын ошол пендеге берген эң чоң, эсепсиз, баа жеткис неамат жакшылыктарынан. Таухидден өткөн артык неамат жок, жакшылык жок, Аллах Тааланын берген эмес. Эң улук, эң артык жакшылык бул Аллахты жалгыздоо. Аллах Таала кааласа, ар бирибиз бир бутпарас болуп, отко, ташка сыйынып, уйга сыйынып, кээ биргилерге ошоп аялдардын жатынына сыйынып жүргөн адамдар бар. Ошондой болуп калышыбыз мүмкүн эле да. Бул нерсени биз өзүбүз тандап алган жокпуз. Өзүбүздүн кыйындыгыбыздан, акылдуулугубуздан, ата тегибиз улук болгондугунан келген жокпуз, байлыгыбыз, мансабыбыз менен келген жокпуз. Бул илим деген мурас, пайгамбарлардын мурасы. Бул ошо тууганчылык менен, ата тек менен, байлык менен, бийлик менен келе турган нерсе эмес. Бул хидаят Аллах Таала тандаган адамдар гана, Аллах Таала тандаган адамдарга гана берет. Демек, ошондой экен, Аллах Таала кимди таухид ээлеринен кылган болсо, ошол жалгыз өзүнө кулчулук кылуучулардан кылган болсо, өзүнө ширк кылбоочулардан кылган болсо, ал ошонун шүгүрүнө кылыш керек сөзсүз түрдө. Анын шүгүрү эмне? Анын шүгүрү ошого амал кылуу менен бирге сөзсүз түрдө башка бирөөлөргө чакыруу, башка бирөөлөргө ошол нерсени таратуу. Ушул шүгүр болуп эсептелинет. Качандыр бир жакшылык келген болсо, Аллах Таалага шүгүр кылсаң, ошол жакшылыкты таратуу менен арек болуш керек.
Аллах Таала Куранда айтат: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Силер үммөттөрдүн эң жакшысы болуңар дейт. Үммөттөрдүн эң жакшысы. Эмне себептен? Кайсы сыпатыңар менен дегенде, силер жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарасыңар дейт. Жакшылыктын эң башы эмне? Жакшылыктын эң башы бул жалгыз Аллахка сыйынуу, таухид. Эң биринчи ушу таухидке чакыруу керек. Ошон үчүн бул бөлүмдө айтып атат, сен таухидти үйрөнгөнүңдөн кийин биринчиден айтып атат, сен качандыр таухидке дават кылмайынча, Аллахтын акысына күймөйүнчө иманың негизи толук болбойт дейт. Экинчиден, ошол таухидти үйрөнгөнүңдөн кийин, өзүң билгениңден кийин сөзсүз түрдө анын шүгүрүн кылышың керек. Анын шүгүрүнө таухидке адамдарды чакыруу деди. Андан кийин бул бөлүмдөгү далилдерди окуп баштай турган болсок, айтат. Биринчи далил: "Ва каулиллахи таала, кул хадихи сабили ад'у ила Аллахи ала басира." Аллах Таала Юсуф сүрөсүнүн 108 аятында айтып атат: "Айткының, бул менин жолум, мен Аллах Таалага чакырам, ала басиратин, илимдин негизинде" деди. Негизи бул бөлүмдүн темасы таухидке чакыруу бөлүмү, таухидке чакыруу бөлүмү. Бирок бул аятта Аллах Таала айтып атат: "Бул менин жолум, адамдарды Аллах Таалага чакырам, илимдин негизинде" деген аятты алып келди. Бирок бул аятта эмне? Адамдарды таухидке чакырам деген сөз жок болуп атат. Кандайча далил болуп атат бул аят? Таухидке чакырууга кандайча далил болуп атат дегенде, алымдар айтат, бул аятты бул алым мындан кийин келүүчү эки хадис менен чечмелеген. Эки хадис менен чечмелеген. Ал хадистер иншалла келет. Ал хадистерде негизги майысы эң биринчи чакыра турган нерсең Аллахты жалгыздоо, таухидке болсун деп айтат сахабаларга. Эки хадисте тең. Демек бул жерде Аллах Таалага чакырам дегенден максат, жакшылыкка чакырам дегенде, жакшылыктын башы бул таухид, ошон үчүн эң биринчи даватың таухидке болсун деген маани келип жатат. Эми бул аятта Аллах Таалага дават кылуунун бир нече шарттарын эскерген. Кандай шартта болуш керек? Дават кылуучу адам элдерди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарганда кандай шарттары бар деген шарттарды эскерди. Биринчиден, дават, элди чакырганда дават Аллах Таалага болуш керек. Аллах Тааланын динине, Аллах Таалага моюн сунууга, жалгыз Аллахка кулчулук кылууга, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдоого, ошол дават болот. Дават дегенде адам баласы өзүнүн нафсысына чакырбаш керек. Кандайча өзүнүн нафсысына? Көпчүлүк илимге таандык болгондор өзүнүн нафсысына чакырат. Мындайча айтканда, өзү элдин алдында кадыр барктуу болууну каалайт. Адамдар аны ээрчигенде ошол аны сыйлап атат, ошону ээрчиген үчүн сүйүнүшөт. Акыйкатты ээрчиген үчүн сүйүнбөйт. Сен чакырып аткан нерсең акыйкат болсо, ошол адамдар акыйкатты ээрчиген үчүн сен сүйүнүшүң керек. Сенин нафсың элдин алдында кадыр барып көтөрүлүп аткан үчүн эмес. Түшүндүңбү? Көпчүлүк адамдар эмне? Нафсына чакырганда кандай болот? Бир адамды бир жамандыктан кайтарса, же бир жакшылыкка чакырган болсо, ошол нерсесин айтканын кылбай койгон болсо, ачууланат. Нафсысы үчүн ачууланат. Мен айтканымды кылбай жатат, моюнсунбай жатат деп. Ошол эле учурда, ошол эле адам андан да чоңураак күнөөнү кылып аткан болсо, ага ачууланбайт. Эмне себептен? Анткени бул өзүнүн нафсына чакырып атат. Демек, биринчиден биздин ар бирибиз дават кылганда негизги максатыбыз Аллахтын динине чакыруу болуш керек. Кандайдыр бир жамааттарга чакыруу болбош керек. Адам өзүнүн нафсысына чакыруу болбош керек. Кандайдыр башка бир пайгамбарыбыздын жолунан башка жолдорго. Кээ биргилер бар, кийин чыккан бир жамааттарга чакырат. Алардын айырмасы кандай? Ошол бир адам Аллахтын динине толук карманса дагы, туура таква жүрсө дагы, бирок ошол жамаатты ээрчибесе, жамаатка кошулбаса, аны жаман көрүшөт. Аны сыйлашпайт, урматташпайт. Не себептен? Анткени ошол жамаатка кошулбай жатат. Демек, алар даватында Аллахтын динине эмес, жамаатына чакырып атат. Ошол жамаатында туура эмес нерсе болсо дагы, ошону ээрчип кете беришет. Бул хадиске каршы, аятка каршы десең дагы, не жамааттын жолуна каршы болгон болсо, аны амал кылбайт. Мындайча айтканда, аларда таразысы жамаат башчыларынын койгон эрежелери. Куран, сүннөт, Аллахтын дини эмес, жамааттын койгон эрежелерин ээрчит. Демек, биринчиден дават Аллах Тааланын динине, Аллах Таалага болуш керек. Адам өзүнүн нафсына, өзүнө сый-урмат, кадыр бар, артынан ээрчиген адам көп болуш үчүн, авторитет болуш үчүн эмес,
Адамдар ушу Аллахтын динин ээрчисин. Ал сени таныса дагы, таныбаса дагы, сен менен учурашса да, учурашпаса дагы, сенин максатың, негизги максатың эмне? Ушул кайда жүрсө дагы, өмүр бою мен аны көрбөсөм дагы эмне? Ушул дават ошого жетип калса экен, ошол адам жалгыз Аллах Таалага кулчулук кылып калса экен, Аллах Таалага ширк кылбаса экен, пайгамбар сүннөтүн ээрчип калса экен деген максат болсо, ушул мына Аллах Таалага дават болот. Кээ бирлер бар, сөз түрдө өзүнө байлайт. Ар бир даватыны адамды өзүнө ээрчүүгө байлайт да. Имам Шафи рахмалла айтат, мына ал ыхластуулукка ушунчалык үлгүлүү мисал айткан. Ал айтат: "Мен ушундай эңсейтилем" дейт. Ушул Аллахтын дини, илим таркалса дейт, адамдардын арасына таркалса, бирок ошол илимге менин атым эч кандай тандык болбосо, мындайча айтканда, илим эскергенде менин атым эч эскерилбей эле койсо дейт да. Шафи айтты, имам Шафиден келди деген сөз эскерилбей эле койсо дейт. Неге? Мен деген мындай бийиктикти, башка нерсени каалабайм, нафсыма эмес. Ушу менин максатым дейт, негизги ушу Аллахтын дини, илим таралса болду деген. Демек, Ахли сунна ва жамааттын жолу, селефиянын жолу ушундай. Бир жамаат кылып кошуп алып, сөзсүз түрдө селефи болуп кошулуп, ага катталып мүчө болуш деген нерсе жок. Сен кайда жүрсөң дагы, тоодо жүрөсүңбү, чөлдө жүрөсүңбү, кошуласыңбы, кошулбайсыңбы, негизгиси жалгыз Аллах Таалага кулчулук кыл. Дининди карма, Аллахка сыйын, пайгамбарыбыз жолун ээрчи. Ал каякта болсоң дагы. Ушул максатта дават болуш керек. Андан кийинки даваттын шарттарынан ыхластуулук. Бул илаллах деди бул жерде. Кул хадии сабили аду илаллах. Айтканым бул менин жолум, жана аду илаллах, мен Аллах Таалага чакырам деди. Бул Аллах Таалага чакырам дегенде биринчиден жанагындай, Аллахтын динине чакыруу. Экинчиден ыхластуулук болуш керек. Даваттын кабыл болуш үчүн, бардык ибадаттар кабыл болуш үчүн ыхластуулук болуш керек. Не ушул элди чакырганыңдан максатың не? Дават кылганыңдан максатың не? Аллах Таала ушул нерсени мага буйруган, милдет кылган, мен ушуну элдерге жеткирсем Аллах Таала сооп берет, Аллахтын азабынан кутулам деген максатта чакырышың керек. Башка дүйнөлүк максаттар болбош керек даватында. Ошон үчүн кимде-ким канчалык ыхластуу болсо, ошо ыхласына жараша Аллах Таала сыноо берет ага. Канчалык ыхластуу болгон сайын сага ошончалык сыноолор келет. Башыңа бале келет, бирөөлөр жаман сөз сүйлөйт, зыян бериши мүмкүн, ар кандай нерселер, сыноолор келиши мүмкүн. Ошол сыноолорду адам билинет. Чындап эле ыхластуубу же нафсы үчүнбү? Кээ бир адамдар бар, кичине дават кылат, бир аз эле башына кыйынчылык келип, бирөө жаман сөз сүйлөсө, дароо жинденип, ачууланып, ошого сабыр кылбай, чыдабай баштайт да. Мен буларга жакшылык айтып атсам, бул жакшылыкты түшүнбөгөн экен деген сыяктуу жаман сөздөрдү айтып баштайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүт барына сабыр кылган. Сабыр кылуу менен. Анткени ал эмне адамдардан жакшылык күтпөйт, адамдардан сыйлыгын күтпөйт. Дават кылган адам Аллах Тааланын жолуна. Аллах Тааладан гана сыйлык күтүш керек. Дават кылсам, мен 10 жыл дават кылдым, эми мен бир жерге татыктуумун, бир жерде иштешим керек, буякта отурушум керек, тиякта отурушум керек деген нерсе жок. Дават кылсаң, сен соогуңду Аллах Тааладан гана күт. Илим бересиңби, илим таркатасыңбы, элди жакшылыкка чакырасың, жамандыктан кайтарасыңбы, канчалык динге кызмат кылсаң, сен эч кандай мансап да күтпө, байлык да күтпө анын артынан. Элдин алдында кадыр бар, сый урмат да күтпө, жалгыз Аллах Тааланын соогуну гана үмүт кылган абалда дават кылышың керек. Мына ошол чыныгы дават болот. Канчалык кыйынчылыктар келсе дагы ошого сабыр кылып дават кылыш керек. Бул биринчи шарты, даваттын ар бир амалдын кабыл болуш үчүн шарттарынан. Ошондой эле даваттын дагы кабыл болуш үчүн негизги шарты. Экинчиден, ошол даватыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көргөзгөн жолу менен болуш керек. Ар ким эле өз каалагандай чыгып алып дават кыла берген болбойт. Пайгамбарыбыз кандай көргөзүп кеткен болсо, ошондой жол менен гана кылыш керек. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолдорунан бул жерде негизги шартын баяндап атат. Аля басиратин, илимдин негизинде, мен ана ва мен иттабани, мен жана мени ээрчигендер дейт. Аллах Таалага чакырабыз, кайсы нерсе менен? Илим менен чакырабыз деп атат. Демек, адамдарды дават кылганда туура жол эмне? Өзүң биринчи үйрөн. Андан кийин жамаатка эмес, кандайдыр бир жамаатка эмес, өзүң нафсыңа эмес, Аллах Таалага чакыр, ыхластуу бол. Андан кийин эмне? Ошол чакырган нерсеңде илимдүү бол. Илимдин негизинде чакырыш керек. Илимсиз эле жахилдик менен кайсы нерсеге чакырасың? Өзүң бирдекени билбей жатсаң, кантип бирөөгө үйрөтөсүң? Азыр адамдар жөнөкөй эле мисалда, адамдар бир
медицина илимин окубаган эле бирөө ооруган адамга келип мен сени операция кылам десе эч качан кабыл кылбайт да аны. Бул дүйнөлүк иште. Сен окубасаң, билбесең кантип операция кыласың дейт. А бирок түбөлүктүү бактылуулугуна себеп болгон же түбөлүктүү бактысыздыгына себеп боло турган нерсе бул адамдардын дини. Сен диниңди туура кармансаң, түбөлүктүү бактылуу болосуң. Диниңди туура эмес кармансаң, тавхидде адаша турган болсоң, ошол түбөлүктүү бактысыз болушуңа себеп боло турган нерсе. Адамдар ушул нерсесинде жөнөкөй кайдыгер карап кабыл кыла берет. Дин жөнүндө азыр ушунчалык жеңил болуп калды сүйлөгөн адам. Каалаган адам сүйлөйт. Көп месси да сүйлөйт, башкасы да сүйлөйт, артисти да сүйлөйт, бардыгы дин жөнүндө сүйлөй турган болуп калды. А дин жөнүндө сүйлөгөндө илимдин негизинде сүйлөш керек. Дин жөнүндө сүйлөгөн адам кандай сүйлөп атат? Дин жөнүндө сүйлөгөн адам бул Аллах Тааланын атынан, пайгамбардын атынан сүйлөйт. Биз жөнөкөй эле өзүбүздүн атыбыздан бир адам сүйлөгөнүн ыраазы болбойбуз. Сен айтпаган сөзүңдү паланчы мындай депти деп атыңан бирөө сөз айтып аткан болсо, ошого ыраазы болбойбуз. Мен сага качан айттым? Мындай сөз айтпаган эмне айтып атасың деп ыраазы болбойбуз да. Кантип ушу Аллах Таала айтпаган сөздөрдү же болбосо билбей туруп Аллах Тааланын атынан, билбей туруп пайгамбарыбыз атынан сүйлөйбүз. Бул илимсиз сүйлөгөндүк эң чоң күнөөлөрдөн шариатта. Аллахтын атынан билбей туруп сүйлөгөн эң чоң күнөөлөрдөн. Ошон үчүн дават деген сөзсүз түрдө илимдин негизинде болуш керек. Илимдин негизинде дегенде сөзсүз түрдө алым болуп турбаган дават кыл деген эмес. Бир сөз сүйлөсөң дагы, бирок ошону билип туруп сүйлөшүң керек. Мына намазды фарз экендигини билдик. Намаз окуш керек экен, намаз ар бир адамга милдеттүү түрдө фарз экен деп билдик, үйрөндүк. Ушул нерсени ашыкча кемитпестен ошону жеткирсең болот. Мен уктум, андардан уктум, намаз фарз экен, намазды окуш керек экен деп туруп башка бир досуңа, тууганыңа намаз окуу, намаз фарз экен, Аллах Таала милдет кылган экен деп айтсаң, жетишиктүү. Бирок ошол жерде кээ бир жамааттардын адамдарга окшоп, намаз фарз экен, намаз окусаң мындай болот экенсиң, намаз окуган адамдар мындай болот экен, 3 күнгө 40 күнгө чыксаң мындай болуп кетет экенсиң, ар бир кадамыңа мынча сооп болуп кетет экен деп жок эле нерселерди өзүңдөн кошуп кете бербешиң керек. Үйрөнгөн нерсеге чектелишиң керек. Бир аятты үйрөндүңбү, ошол аятты ашыкча кемитпестен ошону айтышың керек. Бир хадис үйрөндүңбү, ошону жеткириш керек. Демек, дават илимдин негизинде болот деген, бир сөз айтсаң дагы ошону так билип, үйрөнүп туруп анан айтыш керек. Сөз түрдө алым болгондон кийин аны дават кылыш деген шарт эмес. Ар бир адам өзүнүн илиминин деңгээлинде чектелиш керек. Демек, даваттын негизги ушундай шарттары бар. Анан илимсиз кылгандык бул адашууга алып барат. Сөзсүз түрдө илимсиз дават кылган ал адашууга алып барат. Анткени билбеген адам адашууга алып барат. Жөн эле мисал, азыр бул жерден башка жака бир жолго чыккан болсоң, жолду сурасаң адамдардан. Мен ошо Кара Балтага кетип атам. Жол каякта десең, билбеген адам болсо адаштырат ал. Тияга бар деши мүмкүн, буякты көрсөтүп коюшу мүмкүн, көлгө кете турган жолду көргөзүп коюшу мүмкүн да. Ошондой эле илимсиз адам сени Аллах Таалага дават кылып атам дегени менен ал өзү билбесе сөзсүз түрдө адаштырат. Туура ал илимсиз дават кылып аткандардын бардыгы максаты начар, ниети начар деп айтпайбыз. Балким анын ниети жакшы болгондур, күйүтү бардыр ушу динге. Адамдар туура ибадат кылып калсын, Аллах Таалага ибадат кылып калсын деген күйүттөрү болушу мүмкүн да, чынчыл болушу мүмкүн ошол нерсе. Бирок ошо күйүт, чынчылдык жетиштүү эмес, ыхластуулук, ниет жетиштүү эмес. Сөз түрдө ошол менен кошо кылып аткан жолуң дагы туура болуш керек. Чакырып аткан жолуң дагы илимдин негизинде болуш керек. Ошондой эле бирөө илимдүү болуп туруп ыхластуу болбосо анын дагы даваты кабыл болбойт. Сөзсүз түрдө ыхластуулук менен илимдүүлүк менен болуш керек. Бул илимсиз дават кылуу, илимсиз амал кылуу деген бул ошо адашкан христиандердин жолдорунан. Аллах Таала Куранда айтат: "Гайрил магдуби алейхим валаддаллин." Бизди ошо өзүңдүн газабың келген, ачууң келгендердин жана адашкандардын жолуна баштабагын деген. Адашкандар ким дегенде алымдар айтат: насаралар, христиандер жана ошолорго окшоп илимсиз амал кылгандар дейт. Илимсиз амал кылсаң, ошолордун жолун жолдогон болосуң. Ошон үчүн Имам Бухари рахимахуллах өзүнүн Сахих Бухари китебинде ушундай тема койгон, бир бөлүм ачкан: "Бабул илми кабла ал-кавли вал амал" дейт. Илим алуу сүйлөөдөн дагы, амал кылуудан дагы мурда турат дейт. Бир сөз сүйлөсөң дагы туура сүйлөш үчүн илим керек. Бир амал кылыш үчүн дагы, туура амал кылыш үчүн илим керек. Ошондой эле башка бирөөлөрдү чакырсаң дагы туура нерсеге чакырыш үчүн илим керек. Сөзсүз түрдө дават илимдин негизинде болуш керек. Андан кийинки далилде
Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh rivayet kılıp atat. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemma ba'se Muazen ilel Yemen kâle lehum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh, Muaz degen sahabanı Yemen'e jibergende ağa uşunday dep aytты. Yemen'e emnege jibergen? Yemen'e oşol Yemen eline dindi üretüş üçün, oşolordu davat kılış üçün Muaz ibn Cebel'di jibergen. Muaz ibn Cebel meni Abu Musa el-Eş'ari dep eki sahabanı jiberedi. Yemen'din eki şahrına jiberedi. Oşonda Muaz ibn Cebel'ge aytып atat. İnneke ta'ti qawma min ehlil kitab felyekun awwala ma ted'uhum ileyhi şehadetu en la ilahe illallah. Çınında sen bara turgan jerdegi adamlar alar kitap eyleri dedi. Kitap eylerine maksat kim? Yahudiler jana Hristiyanlar. Alar da oşo jerde jaşaganlar oşo jööттөр jana Hristiyanlar dedi. Alardı çakırganda, davat kılganında dedi, en birinci başlagaның la ilahe illallah kelimesine bolsun. Başka bir rivayatta ila en yuvahhidullah, Allah'tı жалгыздоого çakırgın dedi. Allah'tın жалгыздуулугуна. Birinci davatın tavhidke bolsun dedi. Çünkü bu hadiste, bu bölümge davat bola turgan jeri uşul. En birinci adamlardı çakırganda tavhidke çakırış gerek. Demek adamlardı çakırganda en birinci biz tavhidke çakırışыбыз керек. Namaz, orozo, zeketten burada en birinci Allah'tı жалгыздоого, жалгыз Allah'ka kulçuluk kılууга, Allah'tın özüne gana tawakkel kılıp, özünden gana ümit kılууга, uşul nersege çakırış gerek. Uşul nerse kaçandır adamların yüreğinde oturuktashkandan keyin, andan keyin başka amallarga çakırılат. Oşo sebepten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 10 yıl aga namazda farz bolgon jok, orozo, zeket eçtike farz bolgon jok. Жалгыз 10 yıl la ilahe illallah. Allah'tı жалгыздагыла, жалгыз Allah ibadatка татыктуу деп aytkыла, ушуга амал кылгыла деп, ошо нерсеге чакырып келди 10 жылда. Demek davat birinci tavhidke bolot. Бул жерден түшүнө турган нерсе, көптөгөн жамааттардын адашкан экендигин билебиз. Кээ бир жамааттар бар, халифат курууга чакырат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 10 жылдап жалгыз Аллахты жалгыздоого чакырды. Халифат курайын деген жок. Мен халифат куруп алсам, бийликти куруп алсам, бийликти алып алсам, анан адамдарды секен тавхидке чакыра берем деген жок. Азыркы кээ бир жамааттарга окшоп, кээ бир жамааттар бар, халифат кылып алыш керек. Адамдар кылыч менен сапка тегиз турат дешип, не биринчи халифатты куруп алсак, андан кийин тавхидти үйрөтө беребиз деп айтышат. Тавхид сөзүн такыр эметишпейт. Пайгамбарыбыз анткен жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга мушриктер эмне кылды? Кааласаң, байлык кааласаң биз арабтардын бүт байлыгын чогултуп берели деди. Бийлик кааласаң сени биз арабтарга башчы кылып алайын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан жок да, мен байлыгымды чогултуп алсам, анан ошо байлыгымды колдонуп туруп элди тавхидти үйрөтүп коем деген жок. Же байлыгымды чогултуп алсам не? Мансапты алып алсам, бийликти алып алсам, анан адамдарды тавхидке баштап коем деп айткан жок. Не себептен андай кылган жок? Анткени адамдардын жүрөгүндө Аллахты улуктоо, Аллахтын жалгыздуулугу орундашпаса, жалгыз Аллахка кулчулук кылуу экен. Бул жашоодогу максат ушу Аллахтын ыраазылыгын көздөп, Аллахка кулчулук кылуу гана экен деген максатты түшүнбөсө, ал башка нерсени кабыл кылбайт. Күч менен кылсаң дагы жүрөгүндө ошол нерсени кабыл кылган эмес болсо ал пайда бербейт. Ошон үчүн адам баласынын максатын түшүнө турган болсо бул жашоодо эң биринчи Аллахтын улуктуулугуну, биз бул жашоодо Аллахтын кулу экенбиз. Жалгыз Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн абалда, өлүмүбүздөн, жашообуздан баардык ар бир кыймылыбыз Аллахты ыраазы кылуу максат болуш керек экен деген нерсени түшүрсө, ошондо башка нерселеринде башка өкүмдөрдү кабыл кылат. Ошо себептен Аллах Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл не кылды? Мушриктерди ушул нерсеге чакырып, сахабалардын жүрөгүнү ширктен тазалагандан кийин, бутпарастыктан тазалагандан кийин, жалгыз Аллахка моюнсунуу керек экендигин түшүндүргөндөн кийин, андан кийин намаз фарыз болду, зекет фарыз болду, орозо фарыз болду. Кээ бир жамааттарга окшоп жихадка чакыруу керек эмес биринчи. Не жихадка чакырышат кээ биркилер. Азыр не дейт? Жихад, мусулмандар жихадты таштаган үчүн алсыз болуп атат. Жихад кыла турган болсо, биз оңолот элек деген сөздөрдү айтышат. Кээ биркилер бар, такфир менен алек болуп калган. Мусулмандарды кафырга чыгаруу менен алек болуп калган. Кээ бир жамааттар бар, саясат менен алек болуп калган. Мусулмандар биз саясатты жакшы түшүнбөгөн үчүн не артта калып кетип атабыз. Биз мусулмандар саясатты билишибиз керек, капырлардын пландарын түшүнүшүбүз керек. Алар кандай саясат жүргүзүп атат, ошолорго жараша биз саясат жүргүзүшүбүз керек. Ошон үчүн не биринчи саясатка киришиш керек. Не мусулмандардын балдарыны, жакшы окуган балдарды шарият илимини үйрөнүп, адамдарды элди дават кылсын, тавхидке чакырсын десең жок дейт. Азыр бизге мусулмандарга андай молдолордон, китептен бир копиялары кереги жок дейт. Не мусулмандарга саясатты жакшы түшүнгөн. Мусулмандар баардык тармакта болуш керек. Медицина, депутаттар болуш керек, тиякта болуш керек.
бийлик бутактарында бүт бажокто отуруш керек деп кээ бир жамааттар ушунун аркасынан чуркап жүрөт. Чынында ошондой нерсеге киришкен. Канча жылдан бери көптөгөн өлкөлөрдө жамааттардын, ошо жамааттардын адамдары бар. Бийликтин кайсы бутагына барбы? Өздөрүнүн адамдары бар. Бирок элдин жашоосуну, динини өзгөрткөн жок. Эч кандай натыйжасы жок ал нерсе. Анткени ал нерсе пайда бербейт. Качандыр адамдар ушу өзү Аллахтын улуктуулугуну, бул жашоодогу максаты Аллахка кулчулук кылуу экендигини түшүнмөйүнчө, ошого ынанып, ошол нерсеге ыраазы болмоюнча, ал нерсе башка нерсеси пайда бербейт. Ошон үчүн бул кээ бир такфири жамааттардын, харижи жамааттардын, дагы кээ бир секталардын жолдору туура эмес экендигине далил болот. Эмне адамдарды эң биринчи чакыруучу нерсе бул Аллахтын жалгыздуулугуна, жалгыз Аллахка кулчулук кылууга чакыруу керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Фалякун аввала ма тад'уhum илейхи шахадату ан ла илаха иллаллах." Эң биринчи чакыра турган нерсең Аллахты жалгыздоо, жалгыз Аллахка кулчулук кылуу болсун. Илани юхидуллах, Аллахты жалгыздоо болсун дейт. Андан кийин айтат: "Фа ин матаака лизалик." Эми алар сага баш ийген болсо, "Фа'алимхум анналлаха ифтарада алейхим хамса салаватин фи кулли явмин ва лейла." Эгерде Аллах Таалага алар моюн сунган болсо, сага ошол нерседе баш ийип, макул жалгыз Аллахка сыйынабыз деп ошол нерсени мойнуна алышкан болсо, анда аларга үйрөткүн дейт. Аллах Таала аларга күнүнө 5 маал намаз фарз кылгандыгын деди. Демек, намаз шариатта ушунчалык кадыр баркы чоң, билесиздерби? Намазды эч кандай абалда таштаган болбойт. Намазды жада калса, тура албай, кыймылдай албай калсаң да, акыл эсиң ордунда болгон болсо, ошо жүрөгүң менен болсо да окушуң керек да. Ошондой деңгээлде фарз. Ошол намаздагы эмне? Тавхидтен ким болот? Тавхид болмойнча ал намазың дагы пайда бербейт. Андан кийин айтат: "Фа ин матаак лизалик фа'алимхум анналлаха ифтарада алейхим садакатан ту'хазу мин агнияихим фатурат аля фуқараихим." Эми сага ошол нерседе алар моюнсунган болсо, намазды дагы моюнсунган болсо, анда аларга кабар бергин дейт, Аллах Таала аларга зекетти фарз кылды. Ал зекет байларынан алып, ошо өздөрүнүн эле кедейлерине кайтарып берилет деди. "Фа ияка ва карая амвалихим." Андан кийин сен зекет алганда алардын мал мүлкүнүн эң жакшысын албагын деди, ортосун алгын дейт. "Ваттaqi da'watal mazlum." Жана зулум чеккен адамдын дуасынан сак болгун дейт. "Фа иннаху лайса байнаха ва байналлах хижаб." Анткени ал зулум чеккен адам дуа кылган болсо, анын дуасы менен Аллах Тааланын ортосунда эч кандай парда жок деп атат. Ал эмне? Зулум чеккен адам кафир болсо дагы, залым болсо да, фасык болгон болсо дагы, ал эгерде Аллах Таалага дуа кыла турган болсо кайрылып, ошол зулум кылган адамга, залымга дуа кыла турган болсо, Аллах Тааланын дуасын кабыл кылат. Бул сахих хадис, Бухари Муслимде келген сахих хадис. Эми бул жерде дагы бир маселе. Бул хадисти далил катары алып келсең, биринчи тавхидке чакырыш керек. Адамдарды эң биринчи тавхидке чакырыш керек. Бул негиздүү деп айтсаң, кээ бир жамааттар айтат, сен бул хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз ибн Жабалды жибергенде Йеменде китебелерине, яһудилерге, насранилерге жиберди. Мына ошолор биринчи, эгерде христиан болсо, мушрик болсо, бутпарас болсо, ошолор тавхидке чакырылат. Ал эми мусулмандар болсо тавхидке чакырышат эмес алар. Анткени алар тавхид мойнуна алган деп айтышат да. Түшүндүңбү? Бул далил ошого далил болот деп айтат. Буга жооптордон Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам даватыны баштагандан баштап өлгөнгө чейин тавхидке чакырды. Кимдерди чакырды? Тавхидти эң жакшы түшүнгөн Абу Бакр радыйаллаху анху, Умар, ошондой эле сахабаларды ар дайым тавхид менен эскерип турчу. Ошол хадистерден Бухари Муслимде келет. Убада ибн Самит деген сахаба риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Бай'уни аля ан ла тушрику биллахи шай'a." Силер мага кол бергиле, уада кылгыла, Аллах Таалага эч качан ширк кылбайбыз деп уада кылгыла деди. Көрдүңүзбү, бул сахабалар эң жакшы түшүнгөн тавхид. Ошолорго тынбай эскертип турат. Башка да бир хадисте Ауф ибн Малик деген сахаба риваят кылат, Сахih Муслимде келет. Биз Пайгамбарыбыз менен отурдук күндөрүмүздө. Саныбыз бир 9 же 8 же 7 киши болчубуз дейт да, ушул так эмес, ушундай кишилер отурдук деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт: "Ана тубайуна", силер мага уада кылбайсыңар, кол бербейсиңерби деди. Биз жакында эле уада берип кол берген элек деди да. Айтат: "Биз айттык, Аллахтын элчиси, биз уада берип кол бердик го бардык нерсеге даяр болуп. Дагы эмнеге кол беребиз дедик." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра айтты: "Силер Аллахтын элчисине кол бербейсиңерби" деп айтты.
Кайра эле биз ошо жоопту айттык. Кайра 3-чү жолу кайталады дейт. Кайра жооп айттык. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Силер мага уада бергиле, жалгыз Аллахка кулчулук кылабыз, Аллахтан башка эч кимге ширк, Аллахтан башка нерсеге эч качан сыйынбайбыз, Аллахка эч бир нерсени ширк кылбайбыз" деп уада бергиле. Намазды тургузабыз, зекетти беребиз деп уада бергиле деп. Көрдүңүздөр, сахабаларга баят берип, кол берип атса дагы, таухидти ушундай орундотуп атса дагы, тынбай ошол нерсени эскерип турду. Тынбай. Не себептен бул эң негиздүү нерсе. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол сахабаларга тынбай дават кылып аткан болсо таухидке, биз мусулмандар азыркы учурдагы таухидтен алыстаган, пайгамбарлык доорундан алыстаган, илимсиздик таркаган, жахилдик таркаган учурда адамдарды ар дайым таухидке чакырып эскерип туруш керек. Андан кийин айтышат: "Эми таухид деп канча жыл окушубуз керек? Бул таухидтин окусаң, чында окусаң, аз эле убакытта окуп коесуң го, аз эле нерсе го" деп айтат да. Туура, таухидти далилдери менен бирөө үйрөнөм десе, жеңил эле ага. Окуп үйрөнсө, катуураак аракет кылса, бат эле жаттап үйрөнүп алышы мүмкүн да. Бирок таухидтен максат ал далилдерин жаттап үйрөнүп алуу эмес. Ошону жашообузда практика катары колдонуу. Мына ошол максат. Түшүнүктүү? Мусулмандар ошону жашоосунда колдонуп атабы, колдонбой жатабы? Көпчүлүк мусулмандар колдонбойт. Аллах Таалага болгон тоокел алсыз. Жалгыз Аллах Таалага болгон кулчулук кылуу керек деген ширктин түрлөрүн билбейт. Канчалаган ширктин түрлөрүнө түшөт. Башына кыйынчылык келсе, көз ачка жүгүрүп барат, башыга чуркап барат. Кайдагы бир касыйдачы, мазыйдачы дегендерге барат, Сулайман тоого барат, Абшыратага барат. Ошолордон бала сурайт, ошолорго кан чыгарат, курбандык кылышат. Ширктин канчалаган түрлөрүн кырып атат. Демек таухидтен максат таухидтин далили мындай, таухид мындай деген маселени гана үйрөнүп алуу эмес, ошону жашообузда колдонуш керек. Мусулмандар качандыр ошого чынында жашоонда жүрөгүнө сиңирип колдонгон болсо, ошол максат. Ошол себептен пайгамбарыбыз сахабаларга ар дайым эскерип турчу. Таухид деген мусулман адамдын жүрөгү ар дайым Аллах Таалага байлануусу. Ар дайым пайда зыян баардыгы Аллах Тааладан деп, Аллахка гана таянып, Аллахтан гана тоокел кылып, ушул нерсе таухид. Аллахка гана кулчулук кылам. Өлүмүм дагы, жашоом дагы, ар бир кыймылымда Аллахтын разылыгын көздөйм деген мына ушул таухид. Биз ошол нерсени амал кылып атабызбы? Көпчүлүгүбүздө ушул таухидибиз алсыз. Ушул максат болгон үчүн ар дайым алдында эмне эскерип турушат. Эгерде качандыр адамдарда жүрөгүнө ушул нерсе сиңген болсо, ошондо эмне? Алардын жашоосу дагы, акырети дагы, дүйнөсү дагы оңолот. Андан кийинки далил: "Валахума ан Сахл ибн Са'д анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала йаума Хайбар." Сахл ибн Са'д деген сахаба риваят кылып атат, Бухари Муслимде келген хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хайбар күнү айтты дейт: "Ла у'тиянна раята гадан раджулан юхиббуллаха ва расулаху ва юхиббухуллаху ва расулуху. Яфтахуллаху ала ядайhi." Хайбар согушу бул ошол жөөптөргө каршы согуш болгон, яхудилерге каршы. Пайгамбарыбыз айтты: "Мен эртең дейт, желекти бир кишиге берем" деди. Ал киши Аллахты жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жакшы көрөт. Жана аны Аллах Таала жана пайгамбарыбыз жакшы көрөт деди. Аллах Таала ошонун колу менен иншалла ачылыш кылат, Хайбарды ачылыш болот деди. Анан фабатан нас ядукуна лайлатахум айюм ю'таха. Ошол түнү дейт, бардыгы ушундай түнөштү. Ким экен ошол киши? Ким экен деп бардыгы энсешти да, мен болуп калсам экен деп. Себеби пайгамбарыбыз белгилүү бир кишини айткан жок. Эртең бир кишиге берем деди. Баары сахабалар ким экен деп кызыгып жатышты дейт. Умар радыйаллаху анху айтат, бул хадисте эмес, ал башка эмеде келет. Өзү айтат: "Мен эч качан бир башчылыкты жакшы көргөн эмесмин" дейт. Мындайча айтканда, аскер башчы болуу, белге башчы болуп, башкарууну жакшы көргөн эмесмин, бирок ушул жерде эңседим дейт, башчы болуп калчу. Не себептен? Анткени мен ошо башчы болуп калсам дейт, мен Аллах Таала жана пайгамбар жакшы көргөн адам мен болот элем деп, ошол нерсени эңседим дейт. Фаямма асбаху гадау аля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям куллум яржуан ю'таха. Анан алар таң аткандан кийин бардыгы пайгамбарыбызга карап шашып чуркап келишти. Бардыгы ошол желекти мага бериш экен деген үмүт менен келишти дейт. Ошол киши мен болуп калсам деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Факала айна Али ибн Аби Талиб." Али ибн Аби Талиб кана деп сурады пайгамбарыбыз. Факила хува яштаки айнай. Ал деди, келбей калды, көзү ооруп атат деди. Көзү ооруп келбей калды. Фарсилу илейхи фаутия бихи.
Анан ага кишилерди жиберди, алып келгиле деп. Али радыйаллаху анху алып келишти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фабасака фи айнайхи ва да'алаху фабара'a каллам якун бихи важаун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям анын Али радыйаллаху анху көзүнө түкүрдү дагы, анан дуа кылды дейт. Дуа кылгандан кийин анын көзү айыгып кетти. Каллам якун бихи важаун. Андан мурда эч качан оорубагандай болуп, ооруну сезбегендей болуп айыгып кетти. Фа'атаху рая. Анан ага Али радыйаллаху анху желекти берди. Факала унфуз аля рислика хатта танзила бисахатихим. Желекти берди дагы, акырын бар деди ошо. Хайбар тарапка, жөөттөр тарапка карап, акырын жолуңду улат деди. Качандыр ошолордун саха деген не болот, ошолордун майданына жеткенге чейин деди. Ошолордун майданына жеткенге чейин ошо жерге бар деди. Андан кийин аларды, жөөттөрдү суммадухум минал ислам. Аларды исламга чакыргын деди, дават кылгын деди. Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillahi ta'ala fihi. Анан аларга кабар бергин Аллах Тааланын важип болгон укуктары, милдеттери, пенделердеги милдеттери жөнүндө кабар бергин деди. Ушул хадистен далил боло турган жери, таухидке чакыруу керек экендиги далил боло турган жери ушул. Айтат: "Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillahi ta'ala fihi." Сен аларга кабар бергин Аллах Тааланын аклары жөнүндө. Силерге милдет болгон Аллахтын аклары жөнүндө кабар бергин деди. Аллахтын аклары эмне? Эң биринчи акысы, эң жогорку акысы бул таухид. Бул Муаз ибн Жабалдын хадисинде келген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фа инна хаккаллахи алал абид ан ябудуху ва ла юшрику бихи, алал ибади ан ябудуху ва ла юшрику бихи." Албетте Аллах Тааланын пенделердеги акысы эмне? Ага эч бир нерсени шерик кылбай, жалгыз анын өзүнө гана кулчулук кылуулары ушул Аллахтын акысы деп Муаз ибн Жабалдын хадисинде келет. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистери бири-бирини чечмелейт, тафсирлейт. Бул хадисте аларды эң биринчи ушу исламга чакырып туруп, Аллахтын акысына чакыр деди. Демек биринчи чакырыла турган нерсе таухид экендиги. Ушул адамдарды чакырганда дагы эң биринчи таухидке чакырышы. Андан кийин айтты: "Фа валлахи ла яхдияллаху бика раджулан вахидан хайрун лака мин хумрин наам." Аллахка античип айтам дейт. Сен себептүү Аллах Таала бир адамды хидаят жолго, туура жолго баштап кала турган болсо, ал сен үчүн деди кызыл төөдөн да жакшыраак деди. Не себептен кызыл төө деп атат? Анткени ошол кезде арабтардын эң баалуу нерсеси бул кызыл төө. Төөнүн бир түрү кызыл, ошол баалуу сорту болчу. Ошол төө болчу. Азыркы күндөгү эң кымбат унааларга салыштырсаң болот да. Эң баалуу нерсе кызыл төө болчу. Сага ошол кызыл төөдөн дагы жакшыраак бир адамды хидаятка баштасаң деди. Бул жерде, бул хадистен эки нерсе, таухидке эки жери далил болот. Биринчиси ушул Аллахтын акысы болгон нерсеге чакыруу деди. Экинчиден таухидке чакыруунун фазилети. Аллах Таала ким себептүү бир адамды таухидке баштаган болсо эмне? Ал үчүн ушундай чоң сооптору бар экендигини баяндап атат. Андан кийин айтат: "Ядукун ай яхудун." Адамдар, бул хадисти чечмелем. Адамдар кечинде ошо пайгамбар айткандан кийин жатышканда ошол жөнүндө сөз кылышып жатышты. Ким экен ошол, ким экен деп, ар бири мен болуп калсам деп эңсеген абалда жатышты дейт. Бул ушул бөлүмгө байланыштуу негизги маселелер. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алейхи ва сахбихи ажмаин.